$15 миллион. Бул суммага Кыргызстанда эмне курууга болот? Мындай ири каражат 18 заманбап бала бакча же болбосо 500 окуучуга ылайыкталган 6 заманбап мектептин курулушуна жетет. Бул суммадагы мүлктү экс-депутат Кубанычбек Каңгантиев мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Эми эсептеп көрөлү. Расмий курулуш сметаларына ылайык көлөмүнө жана жайгашкан аймагына жараша бир бакчанын баасы орточо 70-тен 80 миллион сомго чейин түссө. Билим берүү мекемелеринин наркы долбооруна жана аймагына жараша 226 миллиондон 350 миллион сомго чейин өзгөрөт. Ошондой эле $15 миллион 9 ири шаардык бейтапкана же 110 чакан айылдык медициналык пункта көсө болот. Миндеген балдардын билим алып тарбиялануусу үчүн жаңы мектептер менен бала бакчалардын, бейтапканалардын курулушуна жетчү каражатты Кангантиев эмнеге өткөрүп берди? Алдыда сөз болсун. Бишкекти өнүктүрүү үчүн иштегим келет деп жалындуу сүйлөгөн ошол кезде шаардык кеңештин депутаты болуп турган Кангантиев мандатын жеке кызыкчылыгы жана жакын адамдарынын байытыш үчүн пайдаланган. Бишкек мэриясынын алдындагы жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссиянын мүчөсү болуп турган учурда мыйзамсыз схемаларды колдонуп, туугандарына борбордон жерлерди убактылуу пайдаланууга берүүгө шарт түзгөн. Кангантиевдин схемасына ылайык алгач социалдык объектилерди курам деп жер алат. Андан соң убакыт созуп, жеңил конструкция менен курулуш жүргүзмүш болот. Арадан 4-5 жыл өткөн соң жердин баштапкы макамын өзгөртүп, коммерциялык багыттагы имараттарды сала баштайт. Эсиңиздерде болсо, март айында социалдык тармактарда Кангантиевдин жана жакындарына катталган 100дөн ашык мүлк тууралуу видео тарап, элдин оозу бир ачылган. Байдыктардын ичине де бокс оюн клубу, бокс унаа жуучу жайы, ошондой эле Бишкек шаарындагы магистралдын боюнда жайгашкан жер тилкеси бар эле. Аталган тилкеде Royal курулуш компаниясы тарабынан Ала Тоо турак жай комплекси курулуп жатканы айтылган. Уурдалган байлык буйру бай. Эми ошол Royal курулуш компаниясы куруп жаткан объектилериндеги 6500 чарчы метр турак жай жана коммерциялык жайларды мамлекеттин менчигине өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Жалпы баасы өйдөдө айтылгандай $15 миллион же болбосо 1 миллиард 300 миллион сомдон ашат. Тергөө учурунда Кангантиев күнөөсүн мойнуна алып, келишим түзгөн. Ошондой эле тергөөгө көмөк көрсөткөн. Эскерте кетсек, Кангантиевке кылмыш иши 10 мартта козголуп, экс-депутат атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Ленин райондук соту күнөөлүү деп табып, мамлекеттин кирешесине 500 000 сом өлчөмүндө айып пул салуу түрүндөгү жаза дайындаган. Таймураз Ташиевдин өкүл атасы Кубанычбек Кангантиев кармалар алдында жогорку кеңештин депутаттынын мандатын тапшырганын эске салалы. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп эле элдин байлыгына ушунча кол салса, жогорку кеңеште депутат болуп дагы отурса, кандай кадамдарга бармак? Ким билет? Кандай болгон күндө дагы элдин ырыскысы кайра элге кайтты. Мамлекетке өткөн каражат жарандардын келечегине инвестиция болот.